Биринчи заказды аткарып бүттүк, акчасын көрсөтпөй калып турмун. Выехал дейт, жок, бизге завершенный заказ 321 рубль. Карта менен тариф эконом, оплата безналичной, по карте. Так, жумушту баштадык, туугандар. Всем респект, айткандай эле жалпы работягаларга ассаламу алейкум. Акимов YouTube каналына катталуучулары, биз жумушту баштадык иншалла. Саат 1:53 өтүп атат. Биринчи заказды бүтүрдүк. Демек 40 өткөндө, 45 өткөндө жумушту баштаган болуп калабыз. Аптанын 3-күнү, январдын 22-си. Все. Химки, старый Химки деп койсо болот бул жакты. Химки деген станция бар, электричка менен келишет. Вот. Азыр экинчи заказыма кетип баратам, тоже коэффициенти жок алып. Буга чейинки да коэффициенти жок болчу. Ошол ишти кылалы, көрсөтөлү. Кандай болот, чо почем, эмне болуп атат дегендей. Ошол короче, туугандар. 326 рубль экинчи заказ. Көфт жок, бир орус чалды, банядан алып келдим. Болду эмне, бул жерге кире албадыбы? Эми бияка кирет. Так, дагы 6 минуталык подачасы менен бир заказ алдым эле, ошол жака урган бойдон барайын. Давай. Баса дагы айтып коеюн, эгерде жанагы мен YouTube'га кызыган, видео тарткым келет, блогер болгум келет дегендер, ондай видеорегистратор же болсо экшн камера, GoPro, Sony X3000 ошондойлорду сатып албай эле телефонуңар менен эле тартсаңар болот. Мынакей, бул роликти мен полноценный бардыгына телефондон тарткан аракет кылам. Именно там, не знаю, анча-мынча эле косяктар салонун ичинде болуп кеткен эле окуялар, видеорегистратордон албасам, ата калган бүт бардыгын эле ошол телефонго эле тартам. Телефонду ар кайсы жерлерге коюп алып тарта берем. Колумда кармайм, сиденьяга кычып коем, торпедага коюп коюшум мүмкүн, ар кандай. Поэтому просто желание керек, мен тартам, мен кылам. Мага ушул нерсе жагат, мен тартам дагы, киргизем, и блогер болом деген адамдар болсо, действуйте. Бирөө силерге келип кылып бербейт. Өзүңөрдүн жашооңорду өзүңөрдүн колуңарда. Мен дайыма иштешкен Атаман такси паркын сиздерге да сунуштап кетейин, туугандар. Парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздар 24/7 моментально эч кандай комиссиясы жок. Любой моментте чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү эмне документтер болсо бардыгына жардам беришет, жасаган. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Экономдон тиги Майбахка чейин, экспресс, курьер, доставка, грузовой, любой тарифти кошуп беришет. Сити мобилге жана Яндекске. Анан да такси парк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Көрсөтүлгөн телефон номерлерге чалып, шарттар менен таанышып, жагат калмаса кошулуп иштеп жүрөңүздөр. Ассаламу алейкум. Кеттик улантап. Таза полик экен го, карасаңар. Эски поликтерден. Ушундайдан бирөөдө бир 500-600га берип калса, 3-4 айда чыгарып бер акчасын, же 5-6 айда чыгарып бер акчасын көп. Ал иште, таксиге полный даяр, лицензиясы бар, бардык жогу жакшы. Ал жумушту кыл, болду. Мен атымда да тура берсин пока деп. Эме кылса, Чё-то заказга келип алган пассажир вообще чыкпайт го я. Эмне болуп атат, я? Кандай деп ойлойсуңар? Могу жерге эле туруп турайынчы. Анан өткөндө могу топу боюнча комментарий жазсаңар, туугандар. Сен блогерсиң да, сени эл көрөт, кичине мындай скромныйраак кийинсең болобу депчи. Анан момундай тумакты ким үчүн токуйт, ким үчүн чыгарышат? Мага жагып атса, жарашып атса, кийем да, бунда эмнеси бар экен? Мындай туугандар карап жазалычы. 5 minutes later. Mo завод бул эмне билбейм. Что-то производственный бир нерсе окшойт. 6 мүнөттөн бери күтүп атам. Вашучинскиге барышыбыз керек эле. Жок. Абонент недоступен. Значит, отмена кылабыз. Оплатасы да наличный болчу. Ожиданияга да акча түшпөйт бизге. Вашучинскиге 7 минуталык поездка. Пешком эле кетип калдыбы таңдын көрү. Билбейм. Азыр отмена кылсаң, активность, приоритет түшөт. Күтүп туруп отмена кылайынчы. Торговый центр европейскийге келдим. Бир Дак биле, Чечнядан болгон кишини алып келип койдум, бияка кирип кетти. Заказ бердилер, разворот кылып келгенче кайра отмена кылып койду, вот, всё. Дагы кийинки заказды в режиме ожидания күтүп атабыз. То есть заказ берди, без кэф, Кутузовский разворот кылып кайра баш керек. Одинцово тараптагы бизнес центрди билесиңерби туугандар?
аябай сонун бизнес центрда ушул жерлерчи имараттар жаңы курулуп аткандар дагы бар, курулуп бүтүп действующий иштеп аткандары бар. Монда кооз разный форматта салынган. Сонунда могу мисалы остановкабы же эмне мен түшүнбөйм. Карасаңар. Бары, короче, заманбап эмеде ушул жерге бир инсанды алып келдим. Могу имаратка ушул жака кирип кетти. Акчасын силерге көрсөтпөдүм. Так, Большой бульварга 574 рубльга келиптирмин, 413 рубль калыптыр. Яндекстин комиссиясы жана самозанятыйдан налогталганда ошончо калыптыр мага. Кандай болуп атат дейсиңер? Бул жерден аэропорт метро тарапка эме кылыш керек, по делам жандырыш керек. Ошол жерден барып жанагы казан алыш керек болуп атат. Казан 4 литрлик казан алып туруп үйгө апарыш керек. Так, заказ. Давайте по делам кылалы. 38 минут, 24 километр. Выезжайте отсюда же дедиле, бирок нар жактан чыга аламбы? Чыга албаймбы? Кандай дейсиңер? Отсюда выеду или нет? Бирок бул выезжать отсюда деди да. Дегенчи мага Яндекс сыяктуу көрсөтүп атат да. Балким ушул жерден келдим, ушул жерден чыгыш керекпи дейм аталам менчи. Вот. Өзү эле ачылып кетти го. Ол керек эмес экен да демек. Ошол, короче, туугандар. Двигаемся. Саат канчада баштагам? 4-төн 20 өтүп атабы? Канча уруп койдум? 1926 рубль. 1926 рубль. 5 заказ кылып турмун уже. Понимаете? Негизи по деламды жандыргандан кийин бир жерде күтүп турушум керек эле, заказды беришин күтүпчү, но күтүштүн кажети жок болуп калды. Сразу коэффициент жок заказ берип атат. Шаарда бирок вроде коэффициент что-то анча жерде күйүп турат. Именно мен айдап кетип аткан жерде коэффициент жок болуп калат да. Так, не дейт? Можаевское шоссе, анан площадь Победыга барат экенбиз. Площадь Победыга 17 минут. 10 километр центр тарапка барып салды го. И чё? Эмне заказ болсо да алабыз, кете беребиз. 2 hours later. 765 рубльга келип койдум. Светти күйгүзөлү, нормально. Домойду күйгүзүп койгом, казан алдым. 1900 рубльга алдым. Аэропорт метро жактан крышкасы менен жанагы чугунный, нормальный антипригарный казан, алюминиевый крышкасы менен четкий 4,5 литр, же 4 литр беле? 4 литр 1900 рубльга. Азыр ошого барып туруп бир пловду келтирип жеп, анан кайра сырасы чыгып жумушту улантайын, Тамак ичип чыктым, буйруса. Саат деле куба карабай эле койгула, бул туура эмес. 142 чакырым, километр жүрүп коюп турмун. Тамак ичип чыктым, путевой листти жаңыладым. 8:55, 9 болуп турат. Балашихага дейт. Шорхаустан Балашихага долгий поездка. Алсам ба, албасам ба? Ала берейин, допустим. Жок, успеть этпей калдым. Туура эмес басылып кетип албай калдым. Эме кылабыз? Бул отменен. Кэф что-то эмне жокпу кэф? Коэффициент жок турбайбы бул жерде? Ала берсем болмок экен да. Москванын ортосунда эле бар го эмне коэффициент. Мандаринди десерт кылып турабыз. Заказ түшөт. МКАДтын боюнда Красногорск, Крокус-Сити, Вегас жактан буюрса. Бүгүн эртерээк ойгонуп койдум эле, что-то уйкум келип, могу заказды алып келе атканда что-то уйкум келип, вообще эле болбой калаттым, Что-то супу ичип, андай кылып. Именно пассажирди түшүргөндөн кийин уйкум келбей калат да, уйкум ачылып кетет. ВДНХдагы Космос деген отельге алып келип койдум, Проспект Мира көчөсүндө. Вот, анан 1117 рубль болду, картага которду, гарсон. Андан кийинки заказ деле чалып калды. Эмне келип атасыңарбы деп. Конечно, еду дедим, бартам. Ивантеевка тараптагы складтарга тагыраагы Озон менен Бристолдун складдары экен. Эми мен билишимче, может быть, дагы башка компаниянын деле Wildberries алып Бристолдун деле склады болушу мүмкүн. 507 рубльга алып келдим, 10 мүнөттө келдик.
Пока линиядамын, активный заказ жоқ. Акырын что-то Ивантеевкадамын. По делам шаар барды жандырып, шаарды көздөй кетсем бе, же кандай кылсам? Москванын ичинде эле тиричилик кылат окшойт. По делам эмес, домойду күйгүзсөм бе. Так. По делам Москва кылып көрөйүнчү, Не кылат болду экен? 38 минут, 37 километр Москванын так центрине уруп койдум. Подачасы да долгий экен, Ивантеевкадан Москва, Базовская улица дейт. Көрөлүчү, Базовская улицасы каякта экен? Менин максатымды Долгопрудный тарапта экен го. Все. Общий заработок канча болду? 4866 рубль иштептирмин. Элестеткиле, 4866 рубль. Мен күнүнө стабильно 8,5, 9,000, 7,5 менен жапчумун да. Азыр эми 4800 болуп атканса, грубо 5 деп коеюн, дагы 3000 рубль жетпейт. Дагы 3000 рубль иштешим керек экен. Ошондо грязь 8 менен жапсам, 4000 рубль расходко чыгарам, 4000 рубль таза чөнтөктө калат. Аңгычакты ал заказды отмена кылып коюшту. Билбейм. Ичип алып, жол бою кусуп келген пассажир болду, Жаш бала өзү негизи, жаш бала экен. Добрынинскийден алдым, Мытищи, Королёв, Ивантеевкадан да бери Лосиный парк деген коттеджный поселок бар. Ушул жерге келдим. Канча 1 саат жүрүп келдим, 1,5 миң рубль болду. Жолдо келе атканда Ярославский шосседе бир жолу токтодум, дагы келе атып дагы бир токтодум. Анан могу коттеджный поселокко киргенде дагы бир токтодум. 3 жолу токтодум, кусту. Же ичкенди билбейт, же ичсе көрпө болбойт. Мана ушундай бардак болуп келдик да. Жакшы салонго огускан жок. Салонго огусканда химчисткага акча бер деп акча алып, еще плюс промокод иштеп алмакмын да. Но андай болгон жок. Буну түшүрөр менен эле домойду күйгүзүп койдум. 41 километр дейт. 46 мүнөт дейт. Жеткенче заказ берип калса, буйруса как раз план толуп калат. Көрөлүчү, бара берели. 2 hours later. Ушинтип смена дагы бүттү. Мен аман-эсен келдим, машинамды токтоттум. Үйгө кирип атам, мынакей өзүңөр көргөндөй эле лифттемин. Тыйынтыпырларды буйруса көрдүңөр 7738 рубль иштедим. Анын ичинен аренданы, бензинди, тамак ашты, плюс бүгүнкү расходторду кемиткенде мага канча калып атат, көрүп атасыңар, Ошол. Силер менен коштошом. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.